Assalomu alaykum dostlar. Mana qar qachon jayt deb atdilar. Mana qar da javob soldi. Бұл жаққа Аргентинаға келгем. Бізден тракой компанияларға балдар келіп атып, улам келіп, тракторға сайындар чаптап атабыз. Ошо түгөнүп калыптыр. Заказ бергенбиз. Мына қар достар. Ким билет? Азыр мен мояққа жол жасайм. Кичинекейиңерди ушинтип ойночуп элеңер достор, мына карап туруңар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп турупчу. Артыңарды карасаңар, мондай трактордун дөңгөлүгү болуп калчу, билесиңерби? Ана мондай суулар тоңуп калчу. Тоңгондо саласка деп койчу. Конькинин ылдый жагын чыгарып, үстүнө жыгачы кылып, анан үстүнө отуруп алып, депчелик көк муштум болуп калчубуз. Кыш кээ жагат, кээ жакпайт, бирок кышта керек да, таза аба. Өткөндө эмес эми, өткөн жумада түз эфир өткөрүп койдум эле YouTube'дан. 200гө жакын мекендештер чалды. Көбү Европадан чалышты. Алмаз байке, биз дагы Европада тракта иштейбиз, Америкага барып тракта иштейли деген ойлор бар эле деп. Эмне өзгөрүп атат, эмне барбаш керекпи деп. Эчтеке өзгөргөн жок. Бардык, мен санап бердим, эмне жумуштар бар деп. Официанттын жумушу, идиш аяк жуугандардыкы, бала баккандардыкы, абышка кемпир баккандардыкы, повардыкы, таксиники, бокс трак, пикап трак бардыгы ордунда турат. Болгону грин карта жок болсо тракка кирип иштей албайсыңар. Ошол эле. Эчтеке өзгөргөн жок. Башка жумуштар кандай болсо ошондой, зарплаталар деле ошондой турат. Болгону CDL, Commercial Driver License ала албайсыңар, тракта иштей албайсыңар. Мекендештердин көбү Казакстандан болобу, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстандан болобу, СНГдан келеби, бардыгы эмне болуп, эмнеге келишет Америкага? Тракта иштеп, акча таап алып, кетели деп келишет. Ошол бир гана тракта иштей албайсыңар. Калган визалардын баары иштеп атат. Бардык визалар иштеп атат. Туристтик виза, чакыруу визасы, жана воссоединение семьи таланттардыкы бардыгы эле иштеп атат. Келе берсеңер болот. Только грин картасы бар киши гана тракта иштей алат да. Башка кейстерди өзгөртсөңөр болот. Мурдагыдай эле, кадимкидей адвокат нанимать этип, кейстердин баарын өзгөртүп, бирок күтөсүңөр. 5 жыл күтөсүңөр грин карта колго тийгенге чейин. 8 жыл күтөсүңөр, 10 жыл күтөсүңөр. Анан несер 10 жыл күтүп анан тракта иштемек белеңер. Бардыгы билет, тракта жакшы акча. Жаңы айдоочулар компанияга киргенде, биздин компанияга жаңы айдоочу кирсе, $10,000 спокойно таап коет да, бир айда. Эгерде бир ай үйгө келбей 4 жума подряд иштесе, өзүнүн трагы жок болсо $10,000 таап коет. Башка жумуштарды андай таба албайт. Таксиде иштейсиңби, доставкада иштейсиңби, программист болуп иштейсиңби, андай акча жок. 4,000, 5,000, максимальный 5,000 болуш керек. Бирок программист болуп көпкө чейин иштесең, стажың көп болсо, траксте эле табат достор. Ошон үчүн жакшылап ойлонуңуздар. Келсеңиздер, тракта иштей албайсыңар. Грин карта утуп гана келген киши иштей алат. Коюңуздар, үшүп кеттим. Сайындарды алып үйгө кетели. Кийинки эфирден жолукча сак саламатта калыңыздар.